Ашча да эми, ашча. Ашча. Эмнеси менен той аштарга ашча каражат жумшайбыз? Эми ар ким өзү каражаты кылып ишет. Той аштарга эми эл катары эле да баары. Неме кылып башкаларына тарткыла. Эми каргага теңелип казын бутутсунту дегенде курнамыз кылып кеберкилер күрөгө коюп мүлктөрүн, үйлөрүн ошо ресторанда өткөрүп жатат. Тапкан акчаларын шаарга алып келип, ошодан анан кредитин төлөп алып калып үйүнөн ажырап ушундай болуп жатат. Эми Кыргыздын атабадан калган салт экен, баягы ашыкча эле сарпталат. Анан ошону эми кыскарта албайт экенбиз да. Баягы бирин бири көрүп кылат экен, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кылат экен. Анан эми мүмкүнчүлүгү эме кылбаган бала чаканы көңүлдөп жасайт экен. Эми аш тойлорго ашыкча эле жасайбыз эми. Эми муну кыскарта албай атабыз го, болбой атат ошол. Өтө көп болот. Өтө көп болот, каражат да көп табылат. Тапканыбыздын баарысын чачып отуруп кала беребиз. Менин оюм ушул. Ашча каражат азыр ресторанга көп кетип атат. Билбедим, мен убактым жок экен, капа болбо. Тойлорго кандай каттайсыз? Жок, мен Каттабайсыз. Болуп атат, болуп аткан жерде ашчасы менен эле болуп атат. Эми ашча ысырапкерчиликтин эле кереги жок да азыркы ушул заманда. Барынча жогалымча эле болуп атат. Эми када салттар боюнча көп деле билбейбиз, бирок негизинен алып караганда бириси аз коротот, бириси көп коротот. Анан ошону менен орточо эсеп менен бирдей эле болуп атат деп ойлойм. Баягындай айрыкча кыз бергенде септе ашыкча болуп кетип атат. Азыркы заманда эми заманга жараша болуп атат, бирок көбүрөөк ашча ысырапкерчилик болуп атат. Ошол тойго мисалы ресторанга, кафеге кеткен немеге акчага дагы бир келин алып алса болот дейм да менимче. Ушу ашчалар аз бар. Таксылар, немелер. болуп атат. Мисалы. Болуп атат да бирок. Өтө аябай өкүнүчтүү да. Иштеп атабыз, нары бери чуркап атабыз. Бир күндө той кылып сарптап атабыз да. Эми ошону калыбына келтирип, жол мына кылса боло берет да. Мусулманчылыгыдачы. Обязательно эми колдо жоктор бар. Кыйланып турган адамдар бар. Эми баарга асан, жокко кыйын деген да. Ошон үчүн бир орта кылса жакшы болмок эле да. Ашча чыгымдар көп. Айрыкча той аштарда. Бизде салт деп көп нерсени кылып атабыз да. Көп эле чыгаша болуп атат. Жөндөн эле ысырапкерчилик болуп атат. Эч пайдасы жок эле. Мисалы мен балдарым үйлөп жайладым, мага тойго келишти, акча көтөрүп келишти. Мен кайраларды беришим керек, кайра чакырса барам да. Жакшы эле бирок. Жакшы эле го. Той аштар кантип өтүп атат? Той аштар жакшы эле өтүп атат. Өтө ысырапчылык болбой, орто эле болуп атат. Буларга аз катнап атабыз. Нормали. Кыргызстаныбызда келечеги жакшы. Илгери үйдө той берет элек. Азыр ресторан, чыгымдар көп, расход көп. Анан расход эмне? Ошо. Тойдо аябай алиги байга теңелебиз деп биз кембагалдар ушинтип атабыз. Анан кембагалдар болушунча неме болуп кеткен. Анан ага теңелебиз деп биз дагы жүрөт экенбиз. Ушу расход аябай көп. Чыгым, машиналарды канчасы заказ берип атат. Ошо да чыгым да биз үчүн. Анан колунда барларга алар боло берет экен. Ошо болуп. Азыр тойго кетип атам. Кандай даярдыкка кетип атасыз? Жакшы маанайда кыз узатуу, үйлөнүү тоюна кетип атам. Подружкам Бишкектен келген. Жакшы. Тойлор боло берсин. Ашыкча көп нерселерди алып керексиз болуп баары калып кетип атат. Анан көрө балдарына жакшынакай кылып үйлөрдү алып берсе болот. Мебелдерди алып берсе болот. Албетте кимде бар болсо аны чачып той бергенге не жетсин. Анан байларга теңелип, жоктор деле чачып өзүбүздү кыйнап атканыбыз ал, конечно, ысырапкерчилик. Машиналарды көбүрөөк жалдап, ата-энелерди көпчүлүк кыйнап коюп атат да, көпчүлүк. Ысырапкерчилик болуп эле атат, эми ар ким өзү ойлойт. Мен адан калбайм, бул менен калбайм, досуман калбайм дегендей да. Ашыкча эле болуп атат, машиналар ашыкча болуп атат, ресторандар ашыкча болуп атат. Эми ар ким өз акыбалына жараша жасаса болот беле. Анан мен адан калбайм, мен будан калбайм дегендей болуп, исрапкерчилик ошо да, ашыкча чыгым ошо, Кыргыздын тапканы баары тойго кетип атат да. Эми бул бир жагы жакшы.
жанагы той бергенде өзү ушу элге чачып баталайын деп той берет да. Анан экинчи жагы эми ысырапкорчулук болуп атат. Мисалы үчүн тойда ашыкча эле ысырапкерчилик болуп атат. Кары жаштын баардыгы тойдо болуп атат. Эми ойлойм, мисалы үчүн айрыкча үйлөнүү эле тоюнда жаштар гана болсо дейм да. Жаштар бир 40 жашка чейинки жаштар бир ойноп күлүп кетсе, калган ата энелерди кары картаңды үйлөрүндө эле тосуп өткөрсө дейм. Мисалы үчүн ысырапкерчилик. Мен өзүм деле ошол нерсени каалабайм. Тойго просто конверт бериш үчүн гана барабыз. А так мынтип отуруп көрүү неме деле эмес. Биздин возрастыбызга, жаштарга болсо керек. Эми ашыкча чыгым болуп атат, жакшы эле. Кыргызчылык кылып атабыз. Бирөөлөр туурап атабыз. Адамдардан жогорураак бөлүм көрүнгүсү келип атат. Ысырапчылык аябай чоң. Ошонун ордуна балдарын окутканга, балдарга алыска жибергенге ысырапчылык, сөзсүз ысырапчылык. Мен буга макул эмесмин. Уже сөздөр айтылып өттү, мен полностью кошулам апам айткан сөзүнө.